Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 9 март 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге шаардан 10 минут аралыкта жайгашкан Кыргызчек айылынан сатыла турган өтө сонун 2 кабаттуу жер үй тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар бул Кыргызчек айылы. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын Тургоюнан Мадыны көздөй бул жака бир болжол менен 6 километр түз жүрүп келгениңиздерде жолдун оң тарабында мына ушул Дужунда аталышындагы ушул заправканы көрөсүздөр. Ушул заправкадан бир аз эле өтүп, мына жерде Кыргызчек деп дагы жазылып турат. Ушул заправкадан өтүп эле сол тараптагы мына ушул кичинекей көчөгө кирип ичкериге 300 метр түз жүрүп барсаңыздар, жолдун оң тарабында биринчи көчө жайгашкан. Ошол биринчи көчөнүн кире беришинде жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз жакын эле. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, мына Башбулак тарапка карап бет аласыздар. Анан туугандар бул сатылуучу жер үйгө ушул жол менен барсаңыздар болот. Кааласаңыздар жолдун сол тарабында жайгашкан 6-километр аталышындагы маркетти дагы билесиздер. Ошол маркеттин жанындагы асфальт көчө менен дагы жанагы сатыла турган жер үйгө кирип барсаңыздар болот. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына дагы келип калдым. Мен жанагы көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Мына жерден оңго бурулуп бул жака бир аз эле жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн сол тарабында сатылуучу жер үйүбүз жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Сатыла турган жер үйдүн баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мынакей көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте. Столбаларына болсо прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып сонун болуп көрүнүп калат экен. Сатыла турган жер үйдүн чек арасы туугандар мына ушул жерден башталат дагы. Мына ушул коңшусунун заборуна чейин болуп калат. Үйдүн төрт тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Көчө тараптан көрүнүш ушундай. Бул жерде кичинекей эшиги бар экен. Бул жерде гаражы, анан эң чоң варатасы. Бул тарапта темир тосмо менен тосулган. Ал жерге гүл дагы эгет экен эчекебиз. Сатыла турган жер үйдүн жери туугандар 8 сотых. Документ маселесине келе турган болсок, кызыл китеби бар, документтери тактайт. Азыркы учурда срочно акча керек болуп атат экен, прям срочно. Ошол себептен гана үйүбүздү сатыкка койдук дейт туугандар. Так, документтери бүт бардыгы так. Үй ээси өзү бул жерде көптөн бери эле жашайт экен. Бул үйдүн салынганына болжол менен бир 10 жыл болуп калыптыр. Мынакей чоң варатаны ачып киргениңиздерде асты мындай сары таш туугандар. Асты бул жагы навес. Болжол менен бул жака бир 4-5 машина кеңирип батат. Бул жакта болсо гаражы, анан кичинекей запасной дагы бир эшиги бар экен. Мал жандык, көмүр, отун бүт бардыгын ошол тарап менен үйдүн ичине алып кире берсеңиздер болот. Өтө сонун жер туугандар. Абасы таза, тынч, сонун айылдардын бири. Анан эң негизгиси шаарга дагы жакын. 10 минутада Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Мынакей азыр мен гаражында көргөзүп берип коеюн силерге. Мынакей өзүнүн варатасы бар. Азыркы учурда убактылуу көмүр түшүрүп турдук дейт, бирок нар жакта өзүнүн көмүрканасы бар экен. Бул жака машинаңыздарды кеңири токтотуп берсеңиздер болот. Так. Киргениңиздерде оң тарапта 2 бөлмөдөн турган времянкасы дагы бар. Ичинде печка, духовка бүт бардык условиялары бар туугандар. Келип эле жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Сол тарапта болсо узун турасы 9га 12 болгон 9 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу сонун жер үй жайгашкан. Мына ушул броон эшикти ачып кирип келе бересиздер. Асты кафель. Анан бул үйдүн биринчи кабатына, экинчи кабатына бүт бардык бөлмөлөрүнө отоплениянын турбалары киргизилген. Ылдый тарабында подвалы дагы бар экен. Печкасы бүт бардыгы орнотулган. Бул холл туугандар. Асты ламинат, дубалдары моющабой, потолоктору натяжной, айнек терезелери пластик. Мына ушундай ар бир бөлмөдө керек болсо холдо дагы отоплениянын батарейкалары, турбалары киргизилген. Айнек терезелери пластик. Бул ошондо биринчи бөлмөсү туугандар. Бөлмөлөрүн байкап атасыздарбы? Потолоктору бийик, бөлмөлөрү дагы кеңири кенен. Анан сатылуучу жер үйдө буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө дейт. Бирок көп эле буюм тайымдары кетет экен. Мынакей бул экинчи бөлмөсү туугандар.
асты жыгач, дубалдары моюща бой, подтоктору гипсокардон болуп жасалган. Анан сатылуучу жерибиз күнгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле ушул сатылуучу жерибизге күн тигип турат. Бул жагы дагы под лестница бош орундук бар экен. Wi-Fi дагы барбы же? Wi-Fi дагы бар экен, даяр дейт. Анан мына бөлмөнү көргөзүп коеюн, эмне кылайын? Көргөзбөй эле коеюн да. Мынакей туугандар, киргениңиздерде бул жакта 4-чү бөлмөсү жайгашкан. Ремонттору жакшы, кадимкидей эле кең киргенин. Азыркы учурда комнатанын ичинде бирөө бар экен, ошол себептен көргөзбөй эле коюп атат. Албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер туугандар. Биз болсо кыска-нуска маалымат алып берген аракет кылабыз. Мынакей бул 2-чи кабаты. Негизи өтө сонун болуп жасалган дейт ремонту кече жакында эле. Анан мына жерден дагы өтө сонун көрүнөт экен. Азыр ачып көргөзүп коеюн. Мына жерден ачканыңыздарда эле үйдүн алды көрүнүп турат, жакшы. Күн дагы тип турат экен. Так, бул болсо 2-чи бөлмөсү, 2-чи кабаттын. Мына ушундай. Бул болсо эң чоң бөлмөсү туугандар. Мен кадимкидей таң калдым. Мындай чоң бөлмөнү көрө элекмин. Окей, үйдүн алды дагы көчө тарап көрүнүп турат. Анан бул жерге туугандар балкон кылып алсаңыздар болот экен. Атайын эшиги дагы орнотулган. Ушундай эске алып коюңуздар. Ремонттору, дизайндары жакшы, өтө сонун, мага жакты негизи. Сырт тараптан караганда анча көрүнбөйт, бирок үйдүн ичине кирип көрө турган болсоңуздар өтө сонун экен. Бул жагы санузел, полудубал кафель, раковина, көзгү, стиралка, аристон, ванна бүт бардыгы бар. Сатыла турган үйдүн жери 8 сотых. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу, агын суу, местный септик бүт бардыгы бар. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылып атабыз. Жери 8 сотых туугандар, айттык. Условияларына келе турган болсок, бул жерде агын суу, таза суу бар. Анан бул үйдүн 2 местный септиги дагы бар. Бирөөсү мына жерде, бирөөсү арт тарапта проходто экен. Мындайча айтканда бүт бардык условиялары бар туугандар. Коросу дагы кеңири. Бул тарапта болсо подвалы бар. Азыр мен сиздерге печкасын көргөзүп берип коеюн. Мынакей бул подвалы туугандар. Бул тарапта печкасы дагы бар экен. 2 кабаттуу үйдү ушул печка менен жылытасыздар. Так, солго бурулсаңыздар, бул жак бош орундук. Эми өзүңүздөр кийин табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша каалагандай кылып жайланышып алсаңыздар болот. Үстүндө дагы мындай навес сыяктуу бош орундуктары бар экен. Үйгө киргениңиздерде туугандар, бул тарапта чоң үйүн көргөзүп бердик. Бул жакта болсо 2 бөлмөдөн турган времянкасы бар. Азыркы учурда үйдө адамдар бар экен. Сырт тараптан эле маалымат берип атам. Бул тарапта туугандар 3 очогу бар. Эгерде той топур кыла турган болсоңуздар, кеңири той топур кыла бересиздер. Бүт бардык условиялар бар экен. Суу дагы бул тарапта чыгарылган. Мынакей 3 очогу, самоору бүт бардыгы бар. Анан бул жагы туугандар тандыры, отунканасы. Мынакей туугандар, суу боюнча маселе жаралбайт. Үйдүн сыртына, үйдүн ичине, 3 очоктун алдына керек болсо малканага дагы таза суу чыгарылган. Бул тарапта болсо сырт ажатканасы. Бул болсо жанагы мен айткан проход туугандар. Бул тарапта эшиги бар экен. Балким мал багып кала турган болсоңуздар, же көмүр, отун алып келе турган болсоңуздар, мына ушул тарап менен кирип келе бересиздер. Үйдүн асты менен өтүштүн кереги жок. Мына ушундай бүт бардыгын ойлонуп, жакшы шартта салган үйлөрдүн бири экен. Мынакей бул малканасы туугандар. Бул жерде үй ээси айтып атат, негизи өгүз багып кошумча жумуш кылат элек дейт. Андыктан сиздер дагы кийин өгүз, мал, уй-кой багып кошумча жумуш кылсаңыздар болот. Бүт бардыгы бар, бүт бардыгы даяр. Үйдө тарапта навеси, чөптөрдү бүт бардыгын ушул жака жыйып коебуз дейт. Мынакей ушундай сонун шарттары бар экен. Бул жака койлорду багабыз дейт.
Анан туугандар дагы бир сон вариант жаңылык. Бул жакта үй ээси кошумча дагы бир жумуш кылат экен. Нан жабып дагы сатат экен. Мына ушундай даяр тандыры бар. Мына жакта даяр дагы өзүнүн бир бөлмөсү бар. Ушул жерде нанды жасап, мына ушул жерге нан жапсаңыздар дагы болот туугандар. Бүт бардыгы бар, даяр. Окей. Так, мектеп, бала бакча, магазин маселесине келе турган болсок туугандар, Кыргызчек айылынын центринде мектеп, бала бакча, магазин, мечит, фап бүт бардыгы бар. Пешком эле барып келе бересиздер. Шаарга 10 минутада жетесиздер. Маршруттук каттамдары бар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Кыргызчекти бүт бардыгыңыздар билесиздер. Анан туугандар, бул жер 5 кошкон дейт үй ээси. Ар ким ар тараптан көчүп келген, аралаш жашайт экен. Накей колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылдым. Эми баасын айтайын. Баасы болсо $170,000 бааланды. Анан эгерде реальный жакшы клиент болсо, үй ээси дагы жакшы түшүрүп берет экен. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун шаарга жакын жерде жайгашкан даяр 2 кабаттуу жер үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.